Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Борбор калаадан Кара Балта шаарына өтүп атабыз. Кайынды деген жер тагыраагы. Ошол жерге барып, күн электростанциясын коюп орнотобуз бүгүн кечке 7 киловаттка, 7,5 киловаттка да. Ошону толугу менен сиздерге айтып түшүндүрүп берейин. Элдер мына уже кое баштады. Буюрса толук маалыматты ушул видеодон аласыздар. Аягына чейин көрүп, түрдүргөй диванда отырып рахат алыңыздар демекчимин. Бабадан қалған ұлы сөз, байырғы қырғыз елдеген, айтылу бейіштерінде алатау қырғыз жердеген, бекелдек жашу керменін, періште умай жолдығын, қасиет қошты ардайым қабылан манас қолдығын, қабылан манас қолдығын. Кайындыдан бир аз өйдөрөөк жайгашкан ушундай укмуштуудай бир фермага келдик. Аркамда мына көрүп турасыздар, ушул үйдүн үстүнө, чатырдын үстүнө азыр орноштурабыз. БЧК дейсизби? БЧКнын үстү жагы экен. Эки капталына жайгаштырган атабыз. Күн ушул тараптан чыгат, анан мындайынан батат экен да. Система 7,5 киловаттка. Мына балдар иштеп атышат. Азыр орноштуруу иштерин баштайбыз. Ошол процесстерди бүт көрсөтүп бергенге аракет кылам. Комментарийлерде болгон бүткүл жанагы кандай иштейт, эмне, кантип актайт, бул актайбы, актабайбы, ошол тууралуу дагы ушул видеодо бүт айтып берем. Панелдер тууралуу айта кетейин. Ар бир панелдер 570 ваттан, ошондон 13 даана бар да. Мындан жогору болгондор 610 болуп кетет, анан 550, 540, 560, 570 деп ушулар 570-тиктер. Анан чатырга дароо мына өзүнүн профилдери бар. Ошол профилдерди азыр орноштуруп, тест жасап кеткенге да болчу. Буларды чатырга жайгаштырабыз дагы. Анан өзүнүн атайын бекиткичтери бар. Ошол бекиткичтер менен беките кетебиз. Арсен ушул ферманын, ушу сарайдын ээси, Кайындыда жайгашкан. Ассаламу алейкум, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы. Мен менен байланышкан болчу. Мындан 2 ай мурун, 2 айдан деле өтүп кетти го, 2 иш кылса, 2 айга чукул убакытта келди. Ушунда кармалып калды, бир аз буйрутма менен алган болчубуз. 7,5 киловаттка күн электростанциясычы. Анан айта кетчү нерсе, кайра эле бар ушул мынакей көрүп атасыздарбы, жондучу. Айыл чарба эле кайтып келе берет экенбиз да. Мен мурда айыл чарбасын тартып келбедим ушул убакка чейинчи. Анан сагынат экенсиң ушул иштичи. Арсен, бул жерде жашаганыңар канча убакыт болду? Бул сарайды жакшы түптөп келаптырсыңар, аябай мындай шарттарын түзүп, ошол тууралуу айта кет өзүң. Буюрса ошол 7-жыл кетти быйыл. Ушудан бери биякта элебиз. Мал салмай эле. Ушу силерди көрүп калуу эле свет койдук тайектедик. Ушундай болуп калды, свет буюрса болот эми. Бул жакта өкмөттүн тогу жок экен, Биякта линия жок да. Анан линия тарталы десең эмне экен? Тарталы десек кымбат болуп калат деди да. Кымбат айлан. Кымбат айлан. Столбарды коюш керек. Столбар коюш. Трасса канча? 3 километр берден. 3 километр. Столба менен линия тартыш үчүн очойгон акча. Көп акча. 3 миллионго чукул. Потеря да болот экен еще. Тияктан трансформатор алып келишке, бияка трансформатор коюш керек. Негизи достор, баягы эмне айтып атышпайбы? Качан актайт, кайсы убакытта актайт депчи. Бул жерде маселе кеп акташта эмес, ушундай свет жок болгон жерге бул эми укмуш сонун нерсе да. Туура шаардын ичинде койсок анан актаганын эсептесек болот. Бирок бул жерде бул кандай десем, кажет да, бул керектүү нерсе болуп калат да. 6 жылдан бери свет жок, жашаш эми кыйын да. Мисалы бүт шартың түшүп келатасың, акча таап атасың, анан светиң жок, өзүң дагы мындай жашаганга дагы кичине бир аз
кандай айтсам, көңүл да кете баштайт да. Мисалы, эгерде свет болуп турса, бүткүл шартың болуп турса, менин оюмча абдан жакшы. Эди күн чырак жөнүндө анан канча болду ошо иштеп атканы? Ошо келгенден эле койдурт атканбыз ушу менен. Ал менен жөн эле Баягы свет анан зарядка, порядка ушундай кылды. ошондой эле жетет э. Телевизор жайына телевизор көрсөң болот анан анда көпкө чыгат да. Азыр балдар жасап чачат, установка кылып атат. Толук бүткөндө да көрсөтөлү. Мынакей достор, ички инверторлор жана аккумуляторлор туруучу жайды коюп бүттүк. Жаңыдан кошуп атабыз. Азыр тууралайбыз. Орусча айтканда настройка деп коет. Ичке кирип көрсөтсөң болот жакынданчы. Мынакей сиздерге жакшы түшүндүрүп баштайын. Бул жерге 11 киловаттык гибрид инвертору турду. Бул гибрид инвертор дегенде көп киши баягы жакшы түшүндүрө кетейин. Бул аралашма деп койсок болот да, аралаштырып иштейт да. Өкмөттүн тогун, мына могул аккумуляторлорду, ошондой эле күндөн келген энергияны жана генераторда кошсоңуздар болот буга. Өкмөткө токту сатсаңыздар болот бул аркылуу, жана бул аркылуу өкмөттөн токту алсаңыз да болот да. Ошонун баарын аралаштырып, үйгө дагы ток берет, аккумуляторлорду зарядтайт. Ошол ролду аткарат да. Анан экинчи ролу болсо бул постоянный ток деп коет эмеспизби, орусчачы. Ошол постоянный токту алат дагы бизге 220 кылып переменный ток кылып берет да. Күндөн келген энергияда постоянный ток, ошонун баарын ушул алмаштырат. Жанагындай орусча айтканда преобразовать этет деп коет го. Ошондой ролду аткарган инверторда. Мунун башка да түрлөрү болот. Мисалы жанагындай сетевой деп коет, автономный деп коет да. Биз бул жерге гибрид инверторун койдук. Ушундай кошулмалары даяр ушул жерге келет азыр. Бул жерге биз үйгө кетчү токту мына байлап атабыз. Үйгө кетчү ток байланат дагы, настройкаланат. Бүт анан 220, 230 же болбосо 240 кылып ылайыктап бере берсе болот. Аккумуляторлор жөнүндө. Аккумуляторлор бул литий железофосфат деп коет. Ошондой аккумуляторлор коюлду. Гелевый жанагындай автоунан аккумуляторлор болот. Кандай аккумулятор койгон жокпуз. Бул аябай жакшы сапаттуу аккумуляторлор да, кымбат аккумуляторлор болуп эсептелет. Анан цикл 6000 циклда, бул 6000 цикл деген эмне? Бир заряд жана разряд, ошол бир цикл болуп эсептелет да. Ошондо 6000ди 365ке бөлсөңүздөр канча чыгат? Ошончо жыл иштейт. Ошондо 17 жылдан ашыгыраак иштейт дегенди билдирет. Жана 80%га чейин топтолгон зарядын колдоно аласыздар дегенди билдирет да. 20%тан ылдый түшүрбөш керек. 80% мындайча айтканда эффективдүүлүк да. 20%тан ылдый түшүп кетпеш керек да. Бул аккумуляторлор такай заряд менен болуп туруусу шарт. Анан отопление. Азыр отопленияны башка жактан айтып берейин. Элдер сурап атпайбы, мисалы, жылытууну кандай кылабыз депчи, көп кишичи. Жылытууну эң биринчи кезекте ушу тамды жуулаш керек да. Тамды жуулаганда анан бул күн электростанциясын колу койгон аябай эффективдүү болот да. Эгерде там жылуу эмес болсо, канча энергия коротсоңуз деле ошол жылуулук сырттан чыгып кете берет да. Ошон үчүн тамды аябай жылуу салып, анан отопление болгон энергияны азайтса, күн электростанциясын койсо ошондо актайт да. Эгерде мисалы сиз 10 киловатт электроэнергия колдонуп, үйүңүз жылуу эмес болсо, анда мындайча айтканда мааниси жок да коюштунчу. Ошол себептен эң биринчи кезекте 50%тан жогору кеткен бул үйдүн жылуулугу. Ушул эң чоң ролду ойнойт. Достор, мына ушул жылытуу боюнча күн электростанциясы негизи жылуу болгоч, теплый пол баркы, ошого жакшы. Тендер болсо эми ал көп электроэнергия талап кылат да. Ошол себептен үй жакшы жылууланып, анан теплый пол болсо эң ыңгайлуу болот да. Мисалы 10 киловатт, 12 киловатт коюп койсоңуздар, үйүңүздөрдү дагы жылытып алганга мүмкүнчүлүк болот да. Эгерде тен болсо, мисалы, ар кандай турат да, эми эски система. Кээ бирөө мисалы 3 киловаттан 3 киловатт жейт да, 3 турат деп айтат. Кээ бирөө
тен турат 5 киловаттан 10 киловатт болуп кетет. Эгерде аны жылытам десеңиздер, сиздер жок дегенде 15 киловатт коюш керек болуп калат да. Бул өтө көп болуп калат дегенди билдирет да. Ошол себептен мындай үйдү жылытуу боюнча аз электроэнергия талап кылган жылытуу системаларын алса, менин оюмча жакшы болот деген кеп да. Бирок момундай күн электростанциясын койсок, бул жерде мына кечкисин от жагылат. Эми буга деле плиткалар бар го, күндүзү күндөн плитканы кошуп койсо боло берет бугачы. Мисалы 2 киловатт плитканы үйдү жылуу болсо жылыта берет да. Анан кечкисин болсо аны өчүрүп саласыздар, кечкисин от жагып койсоңуздар болот. Ошондо отко дагы эконом болот деген билдирет. Мына достор, 7 жылба свет жок болгон да бул жердечи. Күн чырак менен свет бар болчу, бирок официалдуу түрдө мынакей кириңиздер. Мына аккумуляторлордон азыр электроэнергия келип атат. Бул кухня, эми залга өтөлү. Мынакей достор, бул там сонундай, кандай десем, аябай жакшы шарттар менен салыныптыр да. Укмуш да, эми мисалы фермага эң сонун шарт түзүп жашаган жакшы, биз деле ушундай тамды салган болчубуз нарынга. Эми мына конокту кене чакырып, кечинде ушундай ак дасторкондун үстүндө коноктосо берсеңиздер болот да. Кененчи баягы алыскы сарайларда дагы ушундай күн электростанциясын коюп, свет менен үйдү камсыз кылып, кудаларды узатсаңыздар болот деген кеп достор булчу. Бул жердин ээси кожоюн Арсендин атасы да. Ал камерага түшкүсү келип койду ал киши, ошон үчүн Арсен тартып атабызчы, болсо өзүнө да сүйлөтүп, жеңени да сүйлөтөт элек да, анан өздөрү камерага түшкүсү келген жок. Ошон үчүн мен силерге көрсөтүп берип атам. Мынакей. Ошондо достор, система 11 киловаттка ылайыкташылды. 11 киловатта. 11 киловаттка чейин панель кошсок болот да, жалпысынан. Бирок эшикте 7,5 киловаттка панель турат. Бул система болсо 11 киловатт бизге бере алат дегенди билдирет да. 11 киловатт кошулабыз, 11 киловатт бере алат. Аккумуляторлор 20 киловатт запас дегенди билдирет да. Ошондо сиздин үйүңүздө 20 киловатт кечкиге запас электроэнергия турат дегенди билдирет. Андан да тышкары айта кетсем болот. Бул онлайн режимде иштейт да. Мисалы биринчи аккумуляторлорго токту зарядтап алып, анан аккумуляторлордон үйгө деген сыяктуу эмес да. Бул өзү каалагандай өзүнүн настройкалары болот, ошо настройкалар менен иштей берет да. Иштей бергендей кылып жасап койсо болот, жагындай режими онлайн дегендей сыяктуучу. Күндөн дароо энергияны алып туруп сизге үйдүн керектөөлөрүңүзгө дагы бере берет. Анан аккумуляторлорду да зарядтай берет, иш кылса ар кандай иштей берет да. Булчу гибрид инверторунун иштөө, кандай десем, өзгөчөлүгү ушунда да. Күн менен айдын нурунан күч алып жанган кыргызым, бабанын алып батасын вак болуп калган кыргызым. Кайыптар менен дарышкан, Кайберен менен таанышкан, күндүзүң ойноп түн ырдап, күй менен жерин жазышкан. Мына жаңы эле орнотуп бүттүк, панелдерди кошуп, ушундай дасторкондун үстүндө отурабыз, чай ичип бүттүк. Эже дагы камерага түшөм деп, артында тартып аткан бала жаңы эле сүйлөшүп анан эже дагы сүйлөмөй болду. Арсен быйыл үйлөнөбү, качан үйлөнөт? Буюрса, өзүңүз айта кетиңиз, ошол каалоо тилектериңиз болсо. Ошо быйыл ушу светти күтүп атканбыз, канча уже буйруган күнү ушул экен. Эми буюрса келди свет. Буюрса эми быйыл ушул үйгө Арсен балабыз үйлөнөт деген ой үмүттөбүз. Буюрса келин келип ушул үйдө свет келди, эми келин келет го деп аркасы ошо светтин аркасынан жакшылыктар эле болсун. Ушу биз да сүйүнүп кубанып отурабыз бүгүн. Ушу үйүбүздүн баары жаркырап, свет күйүп, баары ойдогудай болуп, ушул жерде мал менен эмгектенебиз. Буюрса ошо бүгүнкү күн аябай жакшы күндөрдөн болду. Ушу үйүбүздүн баарына свет келип, тегерек чебеттин баары жаркырап күйүп, ушул балдарга рахмат. Иштерине ийгилик болсун ишиңер.
ушу бизге свет бааны орноштуруп ойдогудай баары аткарып бергениңерге ошо бүгүнкү күнүбүздүн бүгүнкү күнүбүз. Чоң рахмат силерге. Ошол жакшы күндөр болду, буюрса светте болду. Кандайдыр сонун болуп калды свет болуп. Эми ошол көп кардарлар боло берсин. Буюрса мындан кийин Айтканың үчүн чоң рахмат сага да. Биз эми ошол иш жаңыдан башталып келатпайбы? Буюрса мындан ары да жакшыртып көп жерлерге коелу. Эми сарайларда эми баягы свети бар кишилер деле эми башкача ойлошу мүмкүн, бирок сарайларда өзүңүздөр билесиздер, алыскы жерлерде свет жок да. Анан ошол себептен ушундай келгенде мен деле сүйүнүп отурам аябайчы. Азыр мындай буга чейин да сарсан болуп аткан болчумун, кичине бир аз жана буйрутма бергенде бир аз кечирээк келип калды, бирок ошого карабастан мына коюп буюрса жакшы болду деген ойдомун. Сиздер дагы ушул видеону аягына чейин көрүп келсеңиздер, менин оюмча жакшы маалымат алдыңыздар. Комментарий жазыңыздар, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Мейли, көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.